эң алгачкы Гончарда центрин таап алыш керек. Ушул үчүн биз азыр глинаны даярдадык, глинаны бияка койдук. Буну центрин табыш үчүн биз азыр глинаны бир калыпка келтиришибиз керек. Ушунда келиңиз, эми баштайлы. Мен басайын өзү. Базыңыз газды бассаңыз, аркы бутуңуз менен тормозуңузду бассаңыз болот. Сиз айтып туруңуз. Базасыз колуңуз менен бул глинаны кармап, биринчиден сезип көрүш керек. Глина негизи жумшак. Сезип, кармап, мындай күчүңдү көп салбай, глинаны эметиш керек да, сезиш керек. Мисалы биз музейлерге барып калсак, бул эмгектерди көрүп анчейин этибарга алып көңүл бура бербейбиз. Негизи эле мага мына азыр Манав мырза көрсөтүп берди. Чогуу кылганга аракет кылдым, бирок колдон келбейт экен. Буга дагы шык, даремет, жөндөм керек экен. Кызыгы, мына ушул кесипти кыздар дагы аркалайт экен. Демек, биз дагы үйрөнүп кетсек болот экен, Каарманыбыз көркөм керамика өнөрүнө кичинесинен кызыкчу. Мектепти аяктаган соң Чуйков атындагы Көркөм сүрөт академиясынын көркөм керамика бөлүмүнө тапшырат. Атабыз да бир себеппи художник болгондуктан каныбызга кеткенби, ушул үчүн кичине художник жагын кичинеден өзүм эс тартып калгандан баштап сүрөтчү болгом деп эңсеп келчимин да. Келип художество академия тапшырып, ошо көркөм сүрөт академиясын көрүп, ошо карапалык керамика бөлүмүн тандагам. Ар бир кесип ардактуу дегендей, ар бир кесиптин эмеси бар, маңызы бар, ким кандай иштейт. Манав мырза жумуш ордун атайын өзүнө ыңгайлаштырып алган. Бир бөлмөдө даяр жасалган буюмдарды койсо, экинчи бөлмөдө керектелүүчү шаймандар, топурак коюлуучу жайга айланган. Ал эми чоподон буюм жасоо түйшүктүү, анан дагы майда жумуш экени көрүнүп турат. Чопонун өзүн табуу эле бир топ изденүүнү талап кылат экен. Каарманыбыздын айтымында, берилип иштеген адам гана максатына жете алат дейт. Бул глинаны биринчи центрин табыш үчүн жакшылап бийлеп алышыбыз керек. Кантип бийлейбиз? Бул глинаны сезип, айландырабыз. Сезип, өдө ылдый кылып центрин тапканга аракет кылабыз. Өдө кылганда глина камыр сыяктуу эле ундан жасалган, ушул сыяктуу эле ийленет. Ошол үчүн бул глинаны ийлеш үчүн өдө ылдый кылып эметиш керек. Бир калыбына келтириш керек. Өзүң контролдоп турасың. Бул гончарды эмнеде биринчиден көз, адамдын колу, буту, анан сезими бир болуп ушул нерсени сезиш керек. Ушул нерсени сезгенде, анан бир гана бир ушул нерседен жаралат да адамдын колунан. Көркөм керамика өнөрү ар бир мамлекетте искусствонун бир түрү катары багланат. Өзгөчө Жапония элинде гончардын жардамы менен жасалган мындай кооздук үчүн ар бир экинчи жаран музейге бат-баттан барып турушат. Кыргызстанда аталган буюмдар үйдө сувенир, музейлерде кооздук катары сакталат. Бирок бул буюмдарды күнүмдүк жашообузда да колдонсок болот. Анткени өзүбүздөн өндүрүлгөн экологиялык жактан таза буюмдар. Манав Баймухамедов учурда көргөзмөлөргө даярданып жаткан чагы. Кыргыздын унутта калып бара жаткан буюмдарына кайрадан өмүр берип, көргөзмөлөргө алып чыккан кол өнөрчүлөр арабызда бар экени кубандырат. Айжан Нурманбет кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ Таңманай программасы үчүн.